Бүгүн биздин өзгөчө коногубуз бар. Себеп дегенде баарыбыз өзгөчө мырзалар кызыккан ММА, панкратион деген сөздөр көп кездешет. Азыркы учурда эрежесиз эр уруш, эрежесиз эр мушташ, аралашкан уруш, айтор бул тууралуу кызыктуу маалыматты бизге бөлүшүү үчүн атайын ММА жана панкратион федерациясынын вице-президенти Авазбек Доронбаев келди. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле сурообуз, ММА деген эмне, панкратион деген эмне? ММА деген аралаш мушташ деген түшүнүк бар. Бул панкратиондук болсо партерде көп күрөшөт. ММА деп баягы орусчасы смешанные боевые единоборства деген түшүнүк бар. Федерация качан түзүлгөн? Федерация 2013-жылы түзүлдү, февраль айында. Бул күнгө чейин спортсмендерди даярдап, чет өлкөлүк мелдештерге жөнөтөсүздөр, Чет өлкөлүк мелдештерге катышып атабыз. Ош шаарында 20-21 майда Азия чемпионатын өткөздүк. 7-8 өлкө келип катышып берди. Бийик деңгээлде өттү. Жакшы жетиштерге жеттик. 6 алтын орун, биринчи орун алдык. Кыргызстан, Кыргызстан Жалпы ММА боюнча азыркы учурда биринчи орунда ким турат Кыргызстанда? Өзгөчө жеңиштери көп, жеңишке көп учураган. Эми бизде Анарбай улуу Азат деген жигитибиз бар, 57 килограмм салмакта. Рахманберди улуу Төлөгөн деген жигитибиз бар, 77 килограмм салмакта. Бүгүн ушу 6-7 мушкерибиз Грозный шаарында дүйнөлүк чемпионатка даярдык көрүп атышат. Ошол жерден машыгып, ошол жерден ушул даярдык көрүп атышат. Сиздердин федерацияңарга кириш үчүн мырзалар кандай десем, талап Салмакка талаптар бар. Эми биздин федерацияга кириш үчүн КГФК академиясына былтырдан баштап бөлүм ачылган. Ошол жака келип, мынакей бой жеткен, убактысы жеткен айымдар, балдарыбыз келип, ошол жака тапшырып, окууга өтүшсө болот. Демек, айымдар да бар сапар. Айымдар да бар. Дүйнөлүк чемпионатта Астана шаарында өтөт. 6-7 октябрда. Ошол жерде 2 салмак бар. 52 килограмм, анан 62 килограмм салмагыбыз бар. Айымдарда катышса болот. Асель катышкысы келип жүрөт көптөн бери. Аласыздарбы мени? Асель алабыз, келиңиздер. Асель 40 килограмм салмактагы. 40 килограмм салмакта болсо анда кичине бая салмак кош керек экен. Айтсаңыз, кандай дүйнөлүк мелдештерге да чыгат экенсиңер, кандай даярдык болуп жатат? Жакындагы чемпионаттарга. Ушу жакындык чемпионатка мына айтып кеттим дагы. Ушу Грозный шаарында бүгүн Чечня өлкөсүндө биздин мушкерлер 6-7 мушкерибиз ошол жерден даярдык көрүп атышат. Ошол жерден башка тренер менен, ошо тренер, ошол жактын тренерлери, ошолор көп нерсени көргөзүп, көп нерсени үйрөтүп, биздин балдарыбызга, мушкерлерибизге көргөзүп үйрөтүп атышат. Канча категория бар ММАда салмак боюнча? ММАда 8 категория бар. 57 килограммдан башталат, 93 плюс менен эң аяк өтө чоң салмакта менен аякталат. Сиз өзүңүз бул спортко кантип келип калдыңыз? Бул спортко эми биз убактысында ушу федерацияны ачып, ушул федерацияга катышып, ошо менен баягы федерацияда болуп калдык. Мен ушул түшүнбөйм да бул теманы. Бирок сурагым келет, мушташтын канча түрү бар? Мындай бөлүнөбү? Аселге кызык болду. Мага кызык да. Эми биздин федерация аралаш мушташ деп баягы түшүнүк бар. Бул федерация бул жаңы вид спорттордон ушу Россияда канча 25 жылдан бери культивация болуп келатат. Кыргызстанга да жакында келди. Ушу канча бир 5 жылдан уже ашып баратат. Анан баягы биздин кыргыз уул кыздарыбыз аябай кызыгып атышат. Россия федерациясында өтө популярный видке кирет. Региондору чоң, ушу миңдеген спортсмендери бар.
Анан биз дагы тилектешпиз, каалайт элек биздин дагы жаштар, улдарыбыз, кыздарыбыз келип, машыгып, катышып, жакшы татынакай ушу деңгээлге өлкөбүздү көтөрүп, өзүн көргөзүп, Кыргызстан желегин желбиретип, жакшы чемпионаттарга катышса эң сонун болот эле. Сиздердин командаңарда мындай талап барбы? Негизи мушташкан балдардын баарынан коркосуң да, көчөдө ошол приемдорду колдонсо болобу же болбойбу? Өзүн өзү коргоо үчүн. Коргоо үчүн. Эми биздин мушкерлерибиз көчөдөн эми мен андай бир жерден бир кагышып, урушкандарын уга элекмин, көргөн жокмун. Талап болобу, сен андай кылбашың керек деген. Контракт түзүлөбү же эмне? Сөзсүз кагаз түрүндө контракттар болот. Ошол жерде баягы бүт жазылган. Анан биздин жигиттерибиз эч качан көчөдө баягы бирөө менен өйдө төмөн сөз болуп, ар кандай себептер болууга катышпайт. Жакшы экен. Айтсаңыз, мынакей айтып калдыңыз, көчөдө андай учурлар кездешет элек деп. Бул спорттун түрү аябай оор жаракат алуучу, керек болсо ден соолукка залакасын тийгизчү спорттордун катарына кирет да, спорттун түрүнө. Эгерде катуу бир күчтүү травма алсаң, балким өмүр бою кандайдыр бир мүчөң дагы иштебей калышы мүмкүн. Майып болуп. Ооба, майып болуп калышы мүмкүн дегендей. Ал жактан коргонууда мен оюмча күчтүү дарыгерлер дагы керек. Дарыгерлер менен иштешүүдө кандай өзүнчө усулдары бар? Мисалы үчүн кандай дарыгерлер менен иштешесиздер? Аларга дагы күнүнө кандай нерселерден өтүп турат? Мисалы үчүн тамакты мындай ичишиң керек, текшерүүдөн өтүп турабы дегендей. Сөзсүз биздин дарыгерлерибиз бар. Ушу чемпионат өткөзгөн мезгилде биз менен келип иштешип, катышып кетишет. Өткөндө Кыргызстан Республика чемпионатын өткөзгөндө ушу 4-чү горболинстан дарыгерлери келип катышып кетишти. Анда эч кандай баягы жаракат болгон жок. Кичине баягы кошумча айтып кетейин. ММАда ушу 2 раунд болот, 3 раунд болот. Ошол мезгилде нагрузкалар денеге тарайт да. Мисалы бокста ушу мушкер ушу башка уруп жыгам деп эле, ушу корпуска уруп жыгам деп эле баягы аракет кыла берет. Аралаш мушташта полностью ушу нагрузка бөлүнгөн денеге. Воздушный удушье деген бар, кровеносный удушье деген бар, болевой приемдор бар. Мамлекеттен ушу мындай мелдештерге барганда мамлекеттен колдоо болобу же өзүңөр элеби? Азия чемпионатын өткөзгөндө 20-20 майда Ош шаарында биздин өкмөт 150 000 сом жардам беришкен. Жакшы татынакай өткөзүп бергиле деп. Жакшы. Биздин федерациянын президенти Өмүрзаков Улук Абылдаевич көп жылдан бери ушу спорт тармагында жүрөт, көп балдарды тарбиялады, көп чемпиондорду тарбиялады. Анарбай уулу Азаттарды тарбиялады. Кимди Рахманбердиев уулу Төлөгөндөрдү тарбиялады. Булар дүйнөлүк чемпиондор, Азия чемпиондору, Кыргызстан бир нерсе чемпиондору. Жакшы. Азыркы учурда ММА боюнча дүйнө жүзүндөгү атактуу адамдарды санап берсеңиз, сиз билген. Эми дүйнөлүк чемпиондор бул биздин ММАнын жылдызы Федор Емельяненко деп баарыбыз угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Андан тышкары чет өлкөлөрдө катышып жүргөн биздин жараныбыз мынакей Валентина Шевченко деп угуп жүрөбүз. Бул да UFC'де ММАда катышып жүрөт. Акыркы учурда утулуп калды. Кудай буйрса баягы реваншын алат го деп ойлойбуз. Биз билген Конор Макгрегор кайсы дүйнө жүзүндөгү спорттун түрүнө кирет? Бул эми Америка кошумча штатында болуш керек бул жигит. Ооба, бирок спорттун кайсы түрү менен?
UFC'de. UFC ММА'да. Акыркы ирет согушканы мен оюмча дүйнөлүк спорт жаңылыгынын дүңү болду окшойт. Флойд Мейвезер менен мен оюмча ирландиялык кикбоксчу, эрежеси уруштун чемпиону дегендей. Менин угушум боюнча бирок бул деле мына өзүнчө эле мафияда мындай акча табуунун амалы болду деп айтышат да көбү. Ошондо силерде ушундай кандай болот? Биздин боксерлор канча майына табышат? Ушул менен байып кете алышабы деген суроо да. Биздин федерация любительский видке кирет, любительский спорт. Бизде профессиональный түшүнүк деген жок. Ошон маяналарында ушу тозуп алган тарап каржылайт, гостиницаларын берет, тамак аштарын берет. Анан баягы каражат жагынан андай бизде түшүнүк жок. Бул деген профессиональный видте. Жакшы, рахмат Тазбек байке келип бергениңиз үчүн. Буюрса мынакей дүйнөлүк чемпионаттарда жеңиш менен күтөбүз дегендей. Буюрса. Андыктан келип бергениңизге рахмат. Рахмат, ушу бүгүнкү учур менен колдонуп айтып кетет элем. Дагы бир жолу 6-7 октябрда 2017 жылы Астана шаарында дүйнөлүк чемпионатыбыз өтөт. Ушу биздин командабыз болуп, биздин болельщиктер болуп, ушу Кыргызстан жарандары, каалагандар келип бизге менен кошо барып келиңиздер, колдоп. 4 октябрда автобус менен команда болуп Бишкектен чыгып кетебиз. Жакшы, буюрса мен ойлойм телекөрүүчүлөр кызыкса сөз түрдө кайрылышат деп. Бүгүн бизде конокто ММА жана Панкратион Федерациясынын вице-президенти Авазбек Дооронбаев болду. Биз эфирде уланта беребиз.